ал таксовать этип калчу. Алып келип чачымдан сүйрөп келип машинага отургузуп, өзүнүн кылаарын кылып туруп, канчылатып туруп чыттап кетип калган. Үй бүлөмдөн эч кимге айта алган жокмун, мен коркконум үчүн эч кимге айта алган жокмун. Мен жинди деген кагазым бар, мени эч ким соттой албайт, мен ошон үчүн ушул иштерден кутулуп кеттим деген сыяктуу сөздөрдү айткан да магачы. Мындан бир айга жетпеген убакыт мурда Чүйдүн Сокулук районунун Кызыл Туу айылынын 16 жаштагы тургунун зордуктоого шектелип, 31 жаштагы жаран кармалган. Мындан улам айыл эли шектүүнүн үй бүлөсүн айылдан көчүп кетүүнү талап кылышкан. Биз окуя болгондон 2 күн өткөндөн кийин 16 жаштагы кыздын атасынан окуя боюнча комментарий алганбыз. Андан кийин айылда жашап жаткан үйүн таштап, Бишкек шаарында Батыр ижарага алып жашап жаткан шектүүнүн үй бүлөсүнүн да үнүн укканбыз. Ал арада шектүүнүн ата-энеси уулубуздун кылганы үчүн элден кечирим сурайбыз дешкен. Арадан убакыт өтүп, ошол окуяда шектүү катары кармалган адам тарабынан мен дагы зордукталгам деген кыз бизге кайрылды. Биз жабырлануучунун суранычы менен анын атын өзгөртүп, Бигайым деп атадык жана анын үнүн өзгөртүп беребиз. Саламатсызбы? Ооба, тааныйт болчумун. Бир айылда жашап жүргөн үчүн күндө эле көрүп жүрчүмүн десем болот. 2019 жайында болгон окуя. Сиз ошондо канча жашта элеңиз? Мен 18 жашка толгон учурум болчу ал маалда. Мен мындай болот, малина терип, анан кечкисин саат уже жайкысын 9-тарда уже көп деле караңгы кирбей жаңы неме болуп аткан момент болчу да. Ошо кечкисин магазинден чыгып, ал момент мен бир бала менен сүйлөшүп жүргөм. Азыркы жолдошум десем болот. Вот анан ал менен сүйлөшүп жүрчүмүн. Телефондон сүйлөшүп магазинден үй жакты көздөй басып бараткам. Кечке чейин малина терип, ужунга магазинге келген болчумун. Трассадан өйдө көздөй басып бараткам айылда эле. Анан келип токтоп калды. Ушундай сеникине бармакмын, үйүндөгүлөргө жолукмакмын, акча бермек болчумун. Хорошо деп машинасына отургам, мен ишенип. Мен тиги жигитим менен ошол момент телефон менен сүйлөшүп атып, азыр үйгө жетип чыгам деп телефонду өчүрүп, анан машинасына отургам. Зарядкамды өчөйүн деп калган болчу. Анан ийиндеп отуруп, үйдөн өтүп кетти, трассада жашаганым үчүн. Үйдөн өтүп кетти. Каяка айдап баратасыз десем, неме деп калды. Өйдө жака Кашарга алмастыкына акча алып келели, ошону сенин үйүңдөгүлөргө берем деп калды. Андан кийин үйдү көздөй ошо Кашарга барып келели деди. Мен машина үйдөн өтүп кеткен үчүн унчукпай отуруп калдым. Ийиндеп анан телефон зарядкасы ошо бер жактан өчүп атат. Ийиндеп ал жактан дагы өйдө өтүп кетти эле. Ошол жерден күч колдонду, бир сире сабады, чачымдан жуулду. Ал жерден изгородь бар болчу. Кытайлардын карьери деп коебуз, азыр тоо этектен топурак алынат ал жерденчи. Жыламыштын баш жагы суу бөлүнгөн жер деп айтылат да негизи. Анан туура ток бар, ошол жерден болгон окуя ал. Анан изгородьтар эле сиз артында отурдуңузбу? астында ошо неме болгон болчу. Өйдө көздөй өтүп неме болгондо эле мен уже жулунуп баштадым. Каяка неме болуп атасыз десем, азыр дейт. Мен артында болчумун. Анан каяка десем эле болбой эле, неме кылбай эле, унчукпай эле азыр деп эле ошентип калды. Мен майнерген жокмун, телефон чукулап отургам, Инстаграм чукулап отурсам, ошентип эле калды. Макул деп эле отурган болчумун, мен майнербей эле. Анан артына түшүп келип, машина токтотуп эле келип эле ошентип жулкунтуп баштады. Мен каршылык көргөздүм, жакшы эле аракет кылдым. Алым жеткен жок, баары бир эркек адам эркек экен, күчүнө алым жеткен жок, туруштук бере алган жокмун. Чачымдан сүйрөдү, ошол жерде изгородь бар болчу, ошол жакты аралап качкан, тикенек болгом, кийимдерим айрылган, оозум жарылган, мурдум канаган, денем баары тытылган, бир сире өзүн ошол жерден өзүнүн кылаарын кылып туруп, канчылатып туруп чыттап кетип калган. Мен да эмне кыларымды билбей, телефонум да өчүп калган, ошол жерде жаттым. Алым жок, такыр уже чарчап калганмын. Анан кийиндеп эле туруп таңгамал турдум. Адам ошо таштап кетип калды ошол жерде. Ооба. Ал адам сиздин жашооңузда биринчи эркек болгон, Ооба. Андан кийин түн бою ошол жерде жаттым. Ошол жерде жаттым. Ошол жерден жакшылап коркуткан. Анткени мен ушундай киши өлтүргөм деген сөздөрдү айткан болчу. Баягы кызга айтыптыр го, 2 киши өлтүргөм деген сыяктуу сөздөрү бар болчу. Мага дагы айткан болчу, мен киши өлтүргөмүн. Анын баарынан качып кеткем. Ушундан кача албайт деп атасыңбы, заявление жаза турган болсоң, сенин семьяңа дагы
тиешеси бар болот бунун, мен акча менен кутулуп кеткем деп. А мен ага чейин биличти укканмын, то что башка кыздарды зорлоп ушинтип акча менен кутулуп кеткенин. Анан бир тууган иниси дагы ошондой кылгандыгысын да укканмын. Папасынын да жөн жүрбөгөндүгүн укканмын. Ошон үчүн ишенип коркконум үчүн мен да унчуккан эмесмин, эч кимге айта алган эмесмин. Подружкаларыма анда санда айттым. Мен ошо кийин жигитиме айттым, ушундай болду деп, үйгө келгенден кийин телефон зарядкасы сайып, ушундай болду десем, барып заявление жаз деди. Ал Москвада болчу ошол момент. Москвага кеткенине 5 ай болуп калган. Айтсам, ал дагы заявление жаз деген, мен жаза албайм, ушундай деди десем, макул анда деп унчукпай койгон. Үй бүлөңүздөн эч кимге айткан жоксузбу? Үй бүлөмдөн эч кимге айта алган жокмун, мен коркконум үчүн эч кимге айта алган жокмун. Ошойдон жашырып жүрдүм. Какта болдум деп койдуңуз үйдөгүлөрүңүз сурап. Мен үйдөгүлөргө жүргөндө подружкамдыкына жаттым деп койгон болчумун. На самом деле ал жака барган эмесмин. Кийин билип калды үйдөгүлөр, то что мен ал жака барбаганымды. Анан бирок баары бир айтпай койдум да, эмне болгонун. Анан алар деле деп айтып сураган жок эмне болгонун. Сурады жакшы эле, эми көп маани бербей эле, ал сөздөн качуу эле. Ошентип демей калганым үчүн айла жок, аягында чарчагандарынан сурабай да калышкан. Ал бала андан кийин сизди коркуткан жокпу? Ошол Андан кийин мен 3 күндөн кийин көрдүм, ровно 3 күндөн кийин Малина берип атсам келип калды. Эч нерсе болбогондой кандайсың деп келип күлүп учурашты. Ушунчалык жүрөм сыздап ошону көргөндө. Андан кийин түшүмө чейин кирип жүрдү ошол окуя. Түшүмдөн да көрүп жүрдүм ал мурунку болгон нерсени. Андан кийин дагы кол салуу болгон болду. Андан кийин да болгон, ооба. Андан кийин менин жигитим Москвадан келип, үйдүн алдында турган болчу, туулган күнү болчу ошол күнү. Үйдүн алдында экөөбүз турганбыз, турсак тиги өтүп келатып, экөө бири-бирин таанычы да. Анан барып неме жака өйдөңкү айылга, Чапай деген айыл бар, Жыламыш айылы. Азыркы немеси Жаңгараш деген айылда. Ошол жакты көздөй бирөөдөн ат алгам, ошонун акчасын бергени, барып келели деди. Мен барбайм деп неме кылсам болбой, эми тиги мен бармын го, эмнеден коркосуң деп жигитим ошо бара берели деди. Ооба, бардык. Ал жакка барып өйдө жактан тиги кишилерине жолугуп, анан ичип уже неме болуп калды. Анан кийин мен да, сиздин жигитиңиз да ичти болчу. жигитимдин да туулган күнү болчу, ошол себептен ал да ичип аткан болчу. Анан машинаны мен айдап келгем. Ылдыйыкты көздөй, сокулукту көздөй түштүк. Тигини үйүнө кет деп баштады. Бир сыйра зычуу башталды. Ошол жерден подробнее айтпай эле коеюн, эмне болгондорун. Сиз жигитиңиздин машинасыбы, ошол сиздер барган жердин? Жок, баркынын машинасы, Нурландын. Вот. Анан ошол жерден бир сыйра зычуу башталды. Ошол жерден жигитим жин келгенин айтты. Ушундай кылбадың белең, дагы кылгың келип атабы депчи. Ошого уже тянет да, то что неме депчи. Сен кет. Андан кийин болбойт, тиги жини келгенден айтып салды. Сен ушинтип кылбадың белең, дагы ошону каалап атасыңбы деген сөздөр болгон. Жигитиңиз айтып атат да, сиз? Жок. Тиги жок. Нурлан айтып атат, ошо мен өзүм жеткизип коем. Сен кет үйүңө деп. Тиги кетпей мен үйүнө жеткизем. Мен эмне неме алмак элем деп тигине чулкудат. Экөө мушташып кетти. Теңби ал балдардын? Жок. Экөөнүн жашынын ортосу 10-11 жаш. Анан жигитиңиз ошондо кетип калды үйүнө? Кеткен жок. Ошол жерден экөө мушташып кетишти, бир сыйра зычуу болду. Аерден дагы бирөө келди. Брачкалары. Анан келип, ал тиги баланын брачкалары. Анан кийин кел деп келди, алар келип бир сыра зычуу болуп алардын. Ооба. Анан кийин айыл жактан, ошо Кара Сакал деген айыл жактан мага арак алып келди, көзүчө салып, тиги экөөнү кууйду. Биз ошол жерде отуруп турабыз деп. Жан келген балдарды? Ооба. Ошону анан кийин жигитимди кошуп туруп, бир эле бала келген ал жерден. Ошо экөөнү кууйду, аракка барып келели магазинге деп, жарым түндө. Жигитиңиз менен жан келген бала жолго кетишти. Ооба. Ошентип кетишти, экөө кетип машинаны ошол жерде туруп турам деген. Алар өзүнүн машинасы бар болчу, башка машина, ал машина менен кетишкен, а биз машинада отурганбыз. Мен калбайм десем болбой, эч нерсе болбойт, ушул жерде эле болосуңар го деп, калып тур деп калдым. Ал жерден неме болбой эле машинаны айдап кетип калды өйдө көздөй башка жака. Токтот десем токтобой. Ооба. Токтотпой. Ошол жерден дагы күч колдонуп бир сыра неме болуп баштады. Мен эптеп телефонду алып чыгып, мына бир айт эткенге жетиштим. Жигитиме чалып кыйкырдым. Ушундай болуп атат. Силер каердесиңер дейт. Ушу Сайжекте өйдөрөөк жактабыз деп айттым. Карьердин тегерегинде деп. Бул окуя да жайында болгон,
күзүндө уже кечкиси болуп калган. Жай болгондон кийин 3-4 айдан кийин кайта Ооба. калган экен да. Ооба. Андан кийин ошондой болуп неме кылды, күч колдонуп баштады. Мен каршылык көргөзүп тиге чалып неме кылганда жетишип калышты өз убагында. Каерде экенин, именно ээн талаадан каерде экенин машинаны таба алышпай калышкан. Жетишип калдыбы же? Жок, жетишкен жок ошол момент. Телефонду алып чыгып фонаригин күйгүзүп, жарык берип, тигилерге знак берип, аракет ошентип ошол аркылуу таба алышты алар бизди. Антпесе ээн талаадан сайдын жээгинен таба алмак эмес болчу. Телефондун фонаригин күйгүзүп, көчөгө күйгүзүп отуруп, ары бери маргайтып отуруп мен таптырган болчумун. Ошол аркылуу таптык, андан башка антпесек таба албайт болчу. Вот ошондой болуп, анан жигитим келди мен айткан жериме, мен турган жериме, анан ошо үйгө кеттик ошо бойдон. Ал адамды таштап качып кеттиңиз. Ооба. Үчүнчү кол салуу кандай болду? Үчүнчү кол салуу бул эртең мененкисин, мен саат 7-лерде 18 автобус жүрөт, ошо автобусту көздөй деп чыккан болчумун. Шаарга чыгайын деген. Ооба, окууга барышым керек болчу. Жетишпей калыптырмын автобуска. Ошол жерде күтүп турсам, өйдө жактан келип калдым. Ал таксовать этип калчу. Ошон үчүн ишенип, ал кыз дагы ошентип түшсө керек. Мен да ошол себептен ишенип түшкөн болчумун машинасына. Ал башка түшкөндө ичинде башка адамдар барбы? Башка адам жок болчу, анткени айылдын баш жагы болчу. Эмнеге ал мурда ал адамдан жапа чеккенден корккон жоксузбу үчүнчү жолу түшкөнгө? Мен окууга шашып аткандан кийин анан таксовать этип атам деп эме кылып атса, ылдый жактан киши түшөт деген ишеничте, киши барып отурат деп, ошон үчүн ишенип отурган болчумун. Ошол себептен эле Түштүз машинага? Машинага түштүм, ылдый жакка чейин келдик, Кызыл Туу айылына чейин киши жок болуп тур. Абдоиз магазинден оңго кайрылышы керек болчу, ал солго кайрылып, солго кайрылбай ошондон түз башка айылга кайрылып. Кара Сакал деген айылды көздөй. Кара Сакалдан өтүп, Шалтага жетпей, ээн талаада лоток бар ошол жерден дагы аракет кылган. Дагы бир сирет ошол жерден да тикенек болуп, мен дагы качып кеткен. Кол салган жок ал күнү. Мен качып кеткен болчумун. Качып баратсам ошол жерден жетип алып, мени кайра алып келип, чачымдан сүйрөп келип, машинага отургузуп, кайра күч колдонгон болбой эле бир маалда туалетке деп чыгып кетти. Ал чыгып кеткен момент мен машинасынын ключун табай калып, машинасын оталдырып, айдап кетип баратканда келип машинага отуруп жетишип калды ал. Мен скорость менен айдап келе бердим. Сен катуураак азыма тийише турган болсоң, катуураак газды төм да, экөөбүздүн өлөсүн эрди сүзөм, серди сүзөм деп мен коркуткан болчумун. Ошон үчүн унчукпай жанымда отуруп келди. Айылды көздөйм, ошо Шалтай жактан айылды көздөй машинаны айдап келдим. Катуу скорость менен айдап келдим, өзүм коркуттум, бирок ошентсем дагы мен эптеп качып кетишим керек болчу да ошол жерденчи. Анан катуу скорость менен айылды көздөй келдим. Келип Абдоиз деген магазин жактан Кызыл Туунун көзүнө кирип, анан ошол жерден байкелер да бар экен, кармап тургулачы деп эле алардын неме кылып коюп, сумкамды алып ылдый көздөй качып кеттим. Ошол жерден эптеп тикенек терип неме кылып атсам, такси келип калды. Келип мен ошол бойдон шаарга түшүп, подружкаларыма чалып, бир дос балам бар болчу. Ошол дос балам окуунун жанында болчу да. Ушундай баратам деп ыйлап чалсам эле, келе кой деп эле. Ага чейин ал баланын үйүнө барчу эмесмин. Айла жок, ушундай мен без выходности калып калдым. Барышым керек болуп атат сеникине деп, дос баламдын үйүнө барып, подружкаларым менен бардым. Подружкаларым жолдон тосуп алды. Мен жолдон тосуп алышып, эмне болду дейт, болгон окуяны болгондой айтып берсем, алар да шок болуп, мен эмне кыларымды билбей калчылдап, дагы ошондой стресске түшүп, неме болгон болчумун ошол момент. Ошол дос баламдыкында отуруп, душ-пушка түшүп, антип өзүмө келип, анан кайра үйгө кеткем. Анда дагы айта алган жокмун, то что мен жаштап эле коркуткан андан кийин дагычы. Эмнеде коркутуп атты сизге ал? Үй бүлөңүзгө айтпаш үчүн. Ал үй бүлөмө Кол салам дедиби? үй бүлөмө кол салам деген киши өлтүргөн болчу. Мага ал кыйын эмес. Да бир сөзү чынбы калппы билбейм, бирок мен жинди деген кагазым бар, мени эч ким соттой албайт, мен ошон үчүн ушул иштерден кутулуп кеттим деген сыяктуу сөздөрдү айткан да магачы. Вот ошон үчүн унчук алган эмесмин, эч кимге айта алган эмесмин, ошол бойдон сыр бойдон калып калган ушул күнгө чейин. 3 жолу тең кол салууду айта албаган экенсиз да. 3 жолу да тең айта алган эмесмин, 3 жолу да тең ошол бойдон сыр бойдон калып калган. Ошондо кол салуусунда канча жашта? 19 жашта болчуңуз? 18 жашта. 3 жыл, ушу 3 тең 1 жылда болгон болчу. Кайсы жыл болгон ошондо? 2019-жылы. Андан азыр эмнеге ушундай айтайын деп ойлодуңуз? Анткени Эми ишендиңизби ал баланын кармалат экенине? Эми ишендим, эми неме болдум. Эми
кызды дагы ушундай кылгандан кийин дагы кылбасын, балким менин максатым ошо, балким анда менден да башка кыздар бардыр, ошол боюнча чыгыптыр деген ойдо эле менин артымдан дагы балким чыгышат деген ойдо чыгып атам. Дагы ачылаттыр, дагы көбүрөөк жазасын алаттыр деген ойдо. Мен сыяктуу болуп эч кимге айта албай жүргөн кыздар көп болуш керек деген ойдо. Ошонун баары ачыкка чыгып, өзүнүн жазасын алып, мыйзам боюнча жазасын алып, справедливость ордосун деп ошол максатта. Буга чейин корккон болчумун, чыга албайм деп дагы ошо. Каарманыбыз Бегайымдын окуясы боюнча анын жактоочусу Шердор Абдыкапаров мындайча пикирин билдирди. Эсиңиздерде болсо, мындан примерно болжол менен 1 ай өтүп калды. Сокулукта 16 жаштагы кызды зордукталды деп. Ошо айылда аксакалдар соттун чечиминен ал үй бүлөнү ошо айылдан мындайча айтканда кубалап чыгып салышкан. Ошо окуя болоору менен мага болгондон кийин где-то примерно 1 жумадан кийин ашып кетсе ушундай күндөрдөн кийин мага бир 2 жабырлануучу ушундай кыздар кайрылышты. Шырдор байке, ушунда биз дагы ошо баладан биз дагы жабыркаганбыз деп. Анан ошо кыздар менен сүйлөшүп келатып, бүгүнкүсү мына бүгүн чыгып атат. Анан мен азыр Инстаграмда карап, мага жазышып сүйлөшүп атканбыз да. Ушундай телевиденияга чыгып өздөрү атайын биз айтып беребиз деп атышат. Чтоб кийин дагы мисалы азыр бул бир эпизод менен может максимум 15 жыл алышы мүмкүн да. Биз дагы бул ошо үстүнөн арыз жазып, может арыздарыбыз көбөйсө, бул көпкө наказание алып калабы деп. Бул негизи бул изнасилование мисалы азыр бул несовершеннолетний кыз менен где-то мейли 15 жыл максимум алса, Кудайым буйрса бул 2 кыздыкын дагы кошсок, до пожизненного алат да. Анан ошо бир кызды жоготуп алдык. Азыр мына бир кызын таап, эми ошо кызга дагы биз кайрылып айта кетет элек. Азыр бизди көрүп атсаңыз, бизге кайра кайрылгыз. Кудайым буйрса арыз жазабыз. Анан не только ал кыздар эмес, дагы пострадавшийлер дагы бар деп угуп атабыз. Ошо кыздар болсо дагы кайрылыңыздар, Кудайым буйрса мыйзам чегинде жардам беребиз.